Ноокаттагы мугалимдер үй бүлөсүнөн чыккан бир туугандар кантип кымышыдагы ири тигүү фабрикалар тармагын курушкан. Cool Bros брендинин негиздөөчүсү Сүймөнкул Жолдубаев Ноокатта төрөлүп өскөн. Ал орус тили мугалимдеринин үй бүлөсүндөгү 7 баланын бири. Үй бүлөсүнө жардам берүү максатында Сүймөнкул 6-классында окуп жүргөндө бир туугандары менен базарда чай сатып иштеп баштаган. 15 жашында атасы аны 1 тонна 300 кг алманы сатуу үчүн Алматыга жөнөтөт. Бир жуманын ичинде алмалар толугу менен сатылып, кирешеси $100 түзгөн. Атасы акча келет, бирок тажрыйба баа жеткис деп айткан. Ошол кезде Сүймөнкулда Cool Bros брендин түзүү идеясы жаралган. Брендтин аталышы кокусунан пайда болгон эмес. Үй бүлөдөгү балдардын аттарынын бардыгы Cool менен аяктаган. Ишкердик жолдорун бир туугандар 64 чарчы метр чакан өндүрүш жайында 5 тигүүчү машина менен башташкан. Алар балдардын баш кийимдерин тигип, жергиликтүү базарларда сатышкан. Акырындык менен өндүрүштүн көлөмү өсүп, 1 жылдан кийин ири цех ачылып, команда 80 кишиге жеткен.